Поэтому я еще раз желаю вам Спасибо большое успехов за понимание. 200 планшетте өлкөдөгү транспорт каражаттары менен айдоочулар тууралуу маалыматтар камтылган. Жабдууну эл аралык донорлор жол кыймылын көзөмөлдөгөн кызматкерлердин материалдык базасын чыңдоого берди. Бириккен Улуттар уюмунун өкүлдөрү жыл башынан бери күч түзүмдөрүнө $700 000 каражат жумшаган. Нашим национальным партнерам, но в частности мы сейчас говорим о... Биз күч түзүмдөрү болгон өнөктөштөрүбүз менен 4 багытта кызматташабыз. Биринчиси мыйзамдарды иштеп чыгуу жана эскилерин талдоого көмөктөшөбүз. Экинчиси мекеме аралык байланышты бекемдөө. Мисалы бул багытта Кыргызстан чыгып кеткен активдерди кайтарып келүү боюнча жумушчу топ түзүлгөн. Үчүнчүсү кылмыштуулук, адам сатуу, маң затка каршы күрөш боюнча ар кандай окутуулар жүргүзүлөт. Төртүнчүсү материалдык техникаларды, базаны жакшыртуу. Азыр бир акыркысына күбө болдуңар. Башкы прокуратура жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы менен биргеликте укук бузуулардын бирдиктүү реестри автоматташтырылган маалымат тутумунун төлөм мобилдик тиркемесинин пилоттук долбоорун ишке ашырды. Мында инспекторлор жолдо жүрүп каттоо кызматынын маалымат тутумдарына туташтырылган электрондук планшеттер аркылуу унаа каражатына байланышкан маалыматты, издөөгө алынган жарандар жана унаалар, айнегин караңгылаткан унаалар, жол эрежелерин бузууда катталган айыптарды төлөбөй жүргөн айдоочуларды аныктоого ыңгайлуу шарт түзүлгөн. Төлөмдүн ичинде тонировкага разрешениясы барбы, жокпу ошол көрүнөт. Издөөдө жүргөн адамдардыкы көрүнөт. Машиналар, то есть автоунаалар аресте болсо, жанагындай залогдо болгон бүт информациялар көрүнөт. Жакынкы арада гражданский версиясы чыгат төлөмдүкү. Айдоочу укук бузган болсо, биринчи машинасын текшеребиз. Бул система натыйжалуулугун көрсөтүп, укук коргоо жана көзөмөлдөөчү мамлекеттик органдарга бир катар артыкчылыктарды берет. Эми укук бузуулар боюнча автоматташтырылган өндүрүштү жүргүзүү, толук эсепке алуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Жол эрежесин бузган тозгондон кийин текшере албайт да, биле албайт. Муну карыздары барбы, же бул машина издөөдөбү, же башка кандай бир чектөөлөр барбы, ошо биринчи ошо автоунаага, анан экинчи ошо өз жаранга. Ушул планшеттер аркылуу, система аркылуу бизден азыр ушу азыр айткандай онлайн режимде биле алабыз. Жолдо жүргөндө айдоочу жол эрежесин бузса, биз барып өзүбүздү таныштырып, айдоочунун жеке документтерин алып, ошондой эле бул жакта мурун болсо машинасын текшерилчүбүз, мисалы безопасный город боюнча. Безопасный городта канча штрафтары бар болчу. Азыр болсо эми жеке күбөлүк аркылуу, жеке номер аркылуу буга чейин канча штрафтар жазылган, канчасы төлөнбөгөн жүргөн боюнча текшере алабыз. Жол коопсуздугун камсыздаган кызматтын байкоосуна ылайык авариялардын 92,4% айдоочулардын күнөөсү менен катталат. Жол кырсыгында набыт кеткендердин басымдуу бөлүгү жумушка жарамдуу 18-ден 35 жашка чейинкилер түзөт. Буга чейин инспекторлор 250 планшет менен иштесе, жаңы программа менен камсыздалган 200 планшет берилди. Донорлор жылдын аягына чейин дагы 500 заманбап жабдуу тапшыра турганы белгилүү болду. Биргелешкен аракет жолдогу эреже бузуулардын төмөндөшүнө жардамы